жеке ишкер агайыбыз Итибаев Азамат Олжобаевичти чакырганбыз. Кыялдар кантип орундалат? Аттуу темада сиздер менен жандуу баарлашуу жүрөт. Саламатсыздарбы? Ушу кеченин коноктору анан уруксат болсо жандуу баарлашууну жакыныраак сиздер менен бир аз баарлашайлы. Анан бүгүнкү тема кыялдар орундалат. Ушу темага ушул тема тегерегинде байланышардан мурун мен ушул кыялдар жөнүндө кыял деген эмне ушу жөнүндө аныкталыш керек болот да. Мен ушу негизи суроону берейин деп элем. Рыскел сен кыял деген эмне деп кандай түшүнөсүң? Кыял деген бир максатты коюп, ошого жетүү. Мен үчүн кыял. Бир максат коюп, элестетүү, алдыңа максат коюу, ойлонуу, ниеттенүү, өзүңдүн ичиңде бир немеңди терең бир ой жүгүртүү, туура ушундай да. Кыял бул кыялдын немеси жок экен да, бир формасы жок экен да. Кыялды биз бир кандай бир формада элестете албайт экенбиз, бир денеси жок экен бул нерсенинчи. Ал эми ошол кыялды орундаш үчүн бул дене керек, сөзсүзчү. Мисалы үчүн азыр жакында сөйдүчөттө ушундай бир мүчүлүштөр болот да. Кыялды биз ошо электр энергия катары элестетсек, ал эми дене бул проводно неме лампочкаларды элестетсек, орундалыш үчүн, свет күйүш үчүн бул эме керек да. Бул кыялды орундаш үчүн өзүбүз дене экен да. Бул кыялды орундаш үчүн өзүбүз дене, өзүбүз иш аракет кылышыбыз керек экен. Анан бизден да жакшы нерсе чыгыш үчүн, ошол бир жакшы ойлор болуш үчүн, жакшы кыялдар чыгыш үчүн биз да өзүбүздү рухту азыктандырыш керек да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн бир азыр бүгүнкү күндө маалыматтын немеси да, маалыматтын заманы. Маалымат өтө көп. Телефонду алсак деле, бир жака бассак деле маалымат көп. Ушеден ошо убактыбызды, немести туура жака багыттайлы, туура маалымат алалы. Өзүбүздү кандай азыктандырсак, ошондой нерсе бизден чыгат. Ушул нерсеге чакырат элем, айрыкча ушу жаштар чакырат элем. Убактыңарды бир башка нерсеге коротпой, издеңгиле, өзгөрдү, өстүргүлө, өнүктүргүлө. Силер биздин келечегибизсиңер. Анан мисалы, эгерде бийиктикти алатабыз, чоңдорду айтсам, ошол эле Марк Цукерберг деген бар, туурабы? Фейсбуктун негиздөөчүсү. Булардын кыялы ушундай болгон, отуруп алып, баягы достору менен студент кезинде кантип бири-бирибиз менен маалыматты алсак, бири-бирибизге жардам берсек деп туруп, ушундай бир неме программа аягында Фейсбукка дүйнө жүзүндө чоң соц тармак болуп кетти да. Анан мына ал ошонун кыялы болгон. Азыр мисалы үчүн ушундай телефон бирөөнүн кыялы болгон да. Бирөөнүн кыялы болгон. Бул ошол кыял ишке ашкан себебинен биз өзүбүздүн муктаждыктарды чечип атабыз. Ошол үчүн силерди чакырам. Жакшы нерселерди кыялдангыла, жакшы нерселерди ишке ашыргыла. Дагы айтып бер. Аз мен бираз. Баягы телефонду карап, ажобуз деле планшет көтөрүп чыгып койбойбу? Биз да кыялданып коелу, биз да чоң кызматтарга барып калсак, планшет көтөрүп каласың, азырча көтөрүп. Орусча да жакшы сөз бар. У мечты есть свойство сбываться депчи. Бул кыялдын ушундай өзгөчөлүгү бар экен, жакшы немеде барсак ушул нерсе ишке аша турганчы. Ошол үчүн биз өзүбүздү чектебейли. Мына ажекем жакшы нерсе айтып өттү да. Биз чектебейли, биз мунун ишке ашыра турган Кудай тааланын немеси казынасы чексиз турабы, ажекем. Ошол үчүн өзүбүздүн немебизди чектебейли, мүмкүнчүлүктөрдү чектебейли, алыстан өйдө жактарды карайлы. Анан кыялдангандан мурун жакшы нерселерди кыялданып, бир эле ошол ийгилик, мансап, бийлик, ушул эле нерселерди кыялданбаш керек да. Жакшы нерселерди кыялданалы. Эгерде биз бай болсок деле жаныбызда ата-энебиз, жакындарыбыз бир ооруп же бирдеке кылып атса, ал биз уже ал кыялыбыз толук ишке ашкан болбойт. Ал үчүн өзүбүздүн жандарыбыз аман болсун, жакындарыбыз, досторубуз ушундай нерселерди кыялданайык. Бир жакшы өзүбүз бир акчылыштарды кылайык, бир жакшы нерселер жазайлы. Келечекте ошонун аркасынан бизге мына ажеке мисалы үчүн азыр биз көпүрө кура турган болсок, өткө турган болсок, аны соолуту берет да. Анан ушундай жакшы нерселерди кыялданалы. Биз ошол биздин кыялыбыз бир нерсеге токтоп калбаш керек да. Анын аркасынан кийин улам келе бериш керек. Ошо анан сөзүмдүн аягында айтат элем, убактыңарды жаман нерсеге коротпогула. Ушул кече катышып да аябай эки эсе сүйүнүп турам. Себеп дегенде будан мына Самат аке мына туруп койсоңузбу.
Budan 11 yıl burun eken, 11 yıl kom. 2011 yıl eken uşul жерге жаштар форумун өткізгенбіз да. Анда bir 2 бала алып барып, Койсын Абылай бекенде губернатор болуп турат эле, ошондо барып, районда bir жаштар форум өткүзөлү деген ойубуз бар десек, ал киши бизде эле иш-чаралар бар эле, анда чогуу ушул жерге область деген өткүзөлү деген да. Ал убакта мындай деп эмес болчу. Анан мен эмнени айтып бердим? Мен бүгүн ушул жерде жүргөн балдарга, Нурлис, Мирбек, Азамат, анан эртеден баштап жүргөн Мерим карап койсоң, ушул кишиге да кол чабып коелу. Анткени мондай иш-чараны өткөзүш оңой эмес. Бизге оңой көрүнөт. Жана биз кинону көрөбүз деп мисалы. Любой кино көрсөк, ошол кинодогу сюжеттер калат, анан кийин ошонун каармандары калат да. А бирок анын аркасында кандай күч турда, канча менин режиссер бар, анын ичинде гримерлор бар, операторлор, сценаристтер бар. Биз аларды өтпөй эле баягылар менен иштеп калабыз да. Ушул иш-чаранын аркасында ушул балдардын, ушул эжекелердин ушундай немеси мээнети турат. Ошол сиз биз баардыгыбыз бир кезекте өз ата энелерибиздин кыялы болгонбуз да. Биздин ушул балалуу болсом экен, ушундай кызды болсом экен, үй бүлө курсам экен деп кыялданган. Анан бүгүнкү күндө дагы кыялданып кетип алар. Ушундай бир ийгиликтерде балдарым ушул ийгиликтер жетишсе экен, ушул жашоодо өз орун тапса экен деп биз ошолордун ишеничин актагандардай болойлу. Рахмат силерге. Рахмат, Азамат мырза, сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум, кечиңиздер менен болсун. Алган сыйрыңыздар куттуу болсун. Жылдын мыктысы эмес, кымыңдын мыктыларынан болуңуздар. Бар болуңуздар.